Урматтуу Өткүрбек Асылбекович, демилгечи топ 9 пункттан турган ине менен чечим чыгарган мыйзамга ылайык. Комиссия 6 пунктка токтолду, башкы прокуратура 5 пункт менен корутундусун берип атат. Мындай айтканда, калыс корутунду келди деп эсептейм. Мен суроом, кийинки дагы кадамдар мыйзамдуу, укуктук талаада болуш үчүн эл аралыкта мындай чекке чейин жетиши мүмкүн. Экс-президентке бүгүн чечим кабыл алынып, иш козголуп калса, ким аны тергөөнү улантып алып кетет? Бүгүнкү күндө эгерде экс-президенттин статусу алынатыган болсо, анын үстүнөн эч кандай кылмыш иши козголгон жок. Тергөө амалдары жүргүзүлүп атат. Ошонун жыйынтыгы менен далилдерди топтоп бардыгын. Анан прокурор тарабынан билдирүү берилгенден кийин ошо тийиштүү кызмат адамдын үстүнөн кылмыш иши козголду деп эсептелет. Азыр кабыл алынган мыйзам боюнча, бүгүн колдонуудагы мыйзам боюнча кызматтан четтетилген президентке карата айыптоону жоопкерчиликке бул башкы прокурор тарабынан тартылат. Ал эми экс-президенттин жоопко тартуу боюнча прокурор тарабынан айыпка тартылат, жоопкерчиликке тартылат. Андай эмесе бүгүнкү күнү козголгон, тергелип жүрүп жаткан экс-президенттин макамы алына элек кандай укук талаага туура келип анда? Ооба, баардык укуктук талаада УПКнын талабына ылайык. Биз азыр көрсөтүлгөн комиссиянын, атайын комиссиянын айып койгон айыбындагы аракеттеринде кылмыштын белгилери байкалат деп гана корутунду бердик. Рахмат, бардык иштер кынтыксыз болуш керек деген ойду айткым келет. Кийинки маселе, бүгүнкү күнү мына Кой Ташта болуп аткан кырдаал боюнча маалыматыбыз бар бардыгыбыздын. Укук коргоо органдары, сиз башкы прокурор катары коопсуздукка, коомдук тартипке гана бир таасир бериши мүмкүнбү? И кандайдыр бир эскертүү же берилди ушул боюнча? Өткөндө чыккан кайрылуулар боюнча РП катталып бүгүнкү күндө текшерүү болуп, экспертчилар дайындалган, бүгүн боюнча текшерүү жүрүп атат. Ал боюнча бүгүнкү күндө эч кандай эскертүүлөр берилген жок. Эми бизде атайын кызматтар бар. Ал жерде кырдаалды биз дагы байкап көрүп туруп атабыз. Коомдук кандай бир тартипке терс таасирин тийгизиши мүмкүн.